Япония дүйнөдөгү эң кымбатка жашай турган өлкө экени жашыруун эмес. Бирок ошол эле маалда япондор жетишерлик бай жашашат. Көрсө кептин баары айлыкта эмес, өзүнүн каржысын туура колдонду экен. Балким акчаны үнөмдөөнүн япон ыкмасын сиз да колдонуп көрөсүз. Япондордун акчаны үнөмдөөсүнүн башкы эрежелери кайсылар? Биринчи, жумушка үйдөн тамак жасап алып баруу. Япондор канчалык гурман болушпасын, аптасына бир нече ирет тамакты үйдөн жасап барышат. Бул биринчиден даамдуу жана коомдук жайларда тамактанган акчанын көп бөлүгүн үнөмдөөгө жол ачат. Экинчи, телефон чалганда болгону иш тууралуу сүйлөшүү. Бул өлкөнүн көпчүлүк жашоочулары уюлдук операторлордун кошумча тейлөөлөрүнөн баш тартып, акчасын телефондон куруу бекер сөздөрдү сүйлөшкөндөн үнөмдөшөт. Үчүнчү, арзандатып болгон кезде сатып алуу. Япондуктар азык-түлүктү арзан сатып алыш үчүн арзандатылган тамак аш сатып алууга аракет кылышат жана бонустук карталарды абдан көп колдонгондор дагы япондуктар болуп эсептелет. Топтолгон баллды арзандатууга колдонуу дагы бир кыйла үнөмдөөгө пайдасын тийгизет. Төртүнчү, акчаны эсептөөнүн какебо системасы. Бул система боюнча кирешеңизди жана чыгашыңызды пландап, бир ай бою андан чыкпаганга аракет кылуу кажет. Бир нече айдан кийин бул системага өзүңүз көнө баштайсыз.